жакшы иш-чара болуп атат. Бул бизди борборубузда ойлойм мындан да ушул жашы командасына акча кетсе мындан да көп жетишкен сере жетишебиз. Бул биринчиден айтканда бул вакцинация же иммунопрофилактика биздин балдардын арасында, чоңдордун арасында бул профилактикасыз биз тыйынчылыгында оорунун алдын ала албайбыз. Эми жанагы именно вакцина андайм инфекцияда вакцинада көз каранды десем көп инфекциялык оорулар дагы да болсо катталып келет. Ошондуктан ойлойм бул программаны баардыгыбыз колдонушубуз керек. Biz bugün el aralık ilimi başka çet memleketlerin katışısı menen Özbekistan, Kazakistan, Россия Federasyası, Germania ошол конокторубузду чакырып чоң конференция өтүп атабыз. Бул конференцияда негизи эле ушу биздин эмдөө менен кандай жетишкендик болду, канча балдарыбызды сактап калдык, кандай натыйжаларга жеттик, канча коркунучтуу ооруларга каршы биз ушу эмдөө календарына эмделерди киргиздик. Биздин өлкөгө ушу акыркы эле 10 жылдын ичинде 1500дөй жаңы ушундай холодильниктер келген. Булар деген эгерде бир кандай бир свет өчү болсо, бир кырдаал болсо 4-5 күндө дагы ошо керек температураны сактап турат. Андан тышкары биз 2002 жылы эң чоң салым биз шал оорусунан баягы сертификат алганбыз. Биздин өлкөдө шал оорусу жок деген баягы тастыктоону алганбыз. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун атынан 2001 жылдан баштап вирустук гепатитке Б-га каршы балдарыбызды ушу биз төрөт үйлөрүнөн баштап 24 сааттын ичинде эмдеп келебиз. Бул да чоң жетишкендик. 2022 жылы бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму бизге сертификат тапшырган. Биз элиминацияга кетип атабыз. Бул 1 жаштан 19-20 жашка чейин бул оору катталбайт. Тилекке каршы бул оору чоң жарандардын арасында да катталып келип атат. Ошого карата биздин мамлекет 1 миллиардтай акчаны бөлүп берип, биз 22 жылдан баштап вирустук гепатит Б-га каршы эмдеп баштадык. Мен ата-энелерге кайрылып кетет элем. Кырдаал курчуп, бир гана биздин Кыргызстанда эмес, башка өлкөдө да ушу кызамык, көк чөтөл оорулары баш көтөрүлүп атат. Ошон үчүн биздин вакциналарыбыз коопсуздуу, эффективдүүлдүү, ушундай чоң программалар иштелип чыккан. Ар бир программабыз 5 жылдык. Ушундай программанын алкагында биз 5 программаны аяктап, азыр 6 программасын ушу өкмөткө дагы сунуштап атабыз. Ошон үчүн биз ата-энелерге суранат элек, вакциналарды алып, эмделип, балдарыбызды өлүмдөр учурлардан сактайлы. Рахмат.